Бишкектеги Америка университетинин автономдуу жылытуу системасы имаратты кышында жылытып, жайында салкын кармай турган Борбор Азия чөлкөмүндөгү уникалдуу система. Окуу жайдын кампусун өлкөнүн курулуш тармагындагы ноу-хау десек да болот. Аны жылытуу үчүн 100-150 метр тереңдиктеги жер алдынан скважина менен 10 градустагы суу сордурулуп, ал атайын мындай жылытуучу насос аркылуу 50 градуска чейин ысытылган соң имаратка таркатылат. Жерде 10 метрден кийинки температура эч качан өзгөрбөгөн үчүн ошонун температуранын негизинде эле имаратты муздатса да болот, ысытса да болот. Азыр мына жердеги мына турба деген сырттагы 150 скважинадан келтат. Сырттан келген эме суунун градусун биектен көрө алсаңар болот. 10 градус бизге келатат, 10 градус. 10 градус сууну биз деген имаратка 50 градус кылып, мына тепловой насостор иштеп туруп 50 градус жиберет. Жабдык электр энергиясы менен иштейт, бирок ал электр тогун 5 эсеге чейин үнөмдөгөндүктөн чөнтөккө күч келтирбейт. Эгер бул объект Кыргызстандын стандарты менен курулган болсо, кампустун жылытуу системасы жылына 4 миллиондон ашуун киловатт-саат электр энергиясын керектемек. Электр энергиясы, мисалы үчүн бул жерге 1 киловатт берсе, биз тиги жактан 5 киловатт алабыз, 5 эсе арзан болот. Бул эң алдыңкы, эң модерн система болуп эсептелет. Бул ушундай чоң имаратта Орто Азияда бул биринчилерден болуп эсептелет. Кампустун жалпы аянты 18 000 чарчы метр, жылуулуктун деңгээли бардык кабатта бирдей. Ошентсе да жылуулук энергиясын үнөмдөө үчүн инженерлер желдетүү системасын дагы орнотушкан. Анын ишине адистер онлайн режимде көз салып турат. Эгер кандайдыр бир авариялык абал жаралса, ал компьютерден дароо көрүнөт жана өз учурунда жөнгө салууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сырттан келген таза аба фильтрден өткөндөн кийин бул жерде жылуулуктун радиатор аркылуу жылытылат, анан кийин каналдар аркылуу аудиторияларга берилет. Аудиториялардан кайра воздух обратно келет, аудиториядан жылытылган воздух кайра келип туруп, бул жерде рекуператор деп коет, рекуператордан аудиториядагы жылуулук энергиясы сырттан келип аткан муздак энергияга берилет жарымы. Ошонун эсебинен жылуулук энергиясы үнөмдөлөт. Адистер ири имараттарга, турак жайларга кандай гана жылытуу системасы орнотулбасын, эгер ал ичинен же сыртынан жылууланбаса, эффективдүүлүгү жогору болбойт дешет. Мындан сырткары имарат ичиндеги жылуулук энергиясын үнөмдөө максатында курулушту долбоорлоо иштери алдын ала өтө дыккат ойлонуштурулган. Это дает дополнительный свет. Байкадыңыздарбы, бизде терезелер аябай чоң. Алар кошумча жарык берип, электр тогун үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан сырткары күндүн нурунан алынган D3 витамини эч кимибизге ашыкча эмес. Таң калыштуусу терезелерден суук кирбейт, себеби имараттын долбоору ушунчалык ойлонуштурулган. Желдетүү системасы менен имараттын ичиндеги абанын жылышы адамга ыңгайлуулукту жаратууда. Геотермалдык жылытуу системасын орнотууда алгач ири суммадагы каражат кетээрин адистер эскертишет. Себеби керектелүүчү жабдыктардан сырткары жер алдынан суу тарттырып алуу кымбатыраак түшүшү мүмкүн. Бирок сарпталган каражат өзүн-өзүн 4-5 жылда эле актап коет. Жана 30-40 жыл бою техникалык колдоосуз эле кызмат кылып берет. Эң негизгиси, аны иштетүүдө көмүр, күйүүчү май же башка химиялык каражаттар колдонулбайт. Ушул себептүү геотермалдык жылытуу системасы айлана чөйрөгө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбайт. Демек, экологияга зыяны жок. Чынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.